Nuh пайгамбардын кемесинин келип токтогон жери бүгүн ар ким ар нерсени талашат, тарыхта андай мындай деп Жуди деген жерге келип токтогон. Аны барып издеп таптык дейли, бул бизге не пайда алып келет? Биз пайдалуу маселелерди аракетин кылышыбыз керек. Нух алейхисаламга Аллах Таала буйрук берип, 6 айдан кийин жер жүзүн суу каптайт деди. Нух алейхисалам элин өтө көп мээнет кылды, эмгек кылды, динге, иманга, исламга чакырды. Аллах табарак ва тааланын буйругунун негизинде азык түлүгүн кемесин оңдоп бүттү. Аллах табарак ва таалага жалынып 6 айдан кийин болоорун, сапар болоорун билгендиктен жалынып жалбарып Аллах Таалага ажылык барууга уруксат сурады. Аллах табарак ва таала уруксат бергенден кийин Нух пайгамбар ажылык сапарына жөнөп кетти. Кеткенден кийин Нух пайгамбарды көрө албагандар, дин душмандары, баягы эптеп душмандык кыламын дегендер, каршылык кылгандар, азыркы учурда күкүрт менен от коебуз, бензин менен ушул каражаттарды колдонобуз. Ал учурдун да өзүнүн каражаттарын колдонуп, Нух пайгамбардын кемесин өрт койдуруп жок кылабыз деп кемеге келишет. Бирок Аллах табарак ва таала жүрөктүн ичинде, жан дүйнөнүн түпкүрүндө болуп жаткан сырларды, хикматтарды бардыгын билип турчу зат Аллах табарак ва таала перишелерге буйруду, перишелер кемени асманга көтөрүп кетти. Нух пайгамбар ажылыктан келгенге чейин 6 ай асман менен жердин ортосунда кеме көтөрүлүп турат, урматтуу мекендештерим. Нух алейхисалам ажылыктан келген учурда Аллах табарак ва тааланын буйругу менен Хажарул Асвад деп коет, ошо бейиштен түшкөн кара ташты дагы ала келет. Мунун өзгөчө бир хикаясы бар, кийин кененирээк токтолобуз. Ажыдан келгенден кийин Аллах табарак ва таала кемени кайра түшүрөт. Нух алейхисаламга буйрук берет. Нух алейхисалам тоого чыгып, үнүнүн барынча катуу кыйкырат. Кыйкырган учурда батыштан чыгышка батышка чейин бүт угулат үнү. Аллах табарак ва таала кадыр зат, кудуреттүү зат бул нерсеге. Бардык жаныбарлар, элдер бардыгы топ-топ болуп келишет. Чимелдер тобу, арстандар тобу, жолборс айтор бардыгы, аюулар тобу бардыгы келет. Бардыгы келгенден кийин, урматтуу мекендештерим, кайра түшүрүлөт кеме. Нух алейхисалам бардыгына кайрылып, бардыгыңар батпайсыңар, ошондуктан бир эркек, бир ургачы болуп бардыгыңар бөлүнүп чыгасыңар. Аюудан бир эркек, бир ургачы, карышкыдан бир эркек, бир ургачы, айтор бардыгы бөлүнүп чыгат. Ошол учурда Нух алейхисаламга иман келтиргендер 40 адам болчу. 80 адам болчу. 40 аял киши, 40 эркек киши болчу. Нух алейхисаламдын кемеси 3 кабаттан турган. Биринчи кабатына адамдар, экинчи кабатына жаныбарлар, башкалар, үчүнчү кабаты ошо жүк башка дегендей, азык оокат дегендей. Ошол нерселер чыгат. Нух алейхисалам ар бир жердин мыйзамы, закону бар дегенде, кеменин законунда мыйзамын койгон. Нух пайгамбар эң биринчи мыйзам жыныстык катнаш кылбайсыңар дейт. Бардыгы чыгып бүттү кемеге. Караса, эшек кире албай турат. Налатка калгыр кирбейсиңби деп Нух алейхисалам кыйкырган учурда шайтан дагы чуркап кирип алат кемеге. Сен неге кирдиң шайтан десе, сен налата калгыр дедиң го, мен налата калганмын деп ошол учурда кулук кылып кирип келет. Эшекти кармап, дүмүн кармап турган, тартып турат. Эшек ошондуктан кире албай турган болот. Эшек аркылуу кирип кетти дегени мындайча айтканда. Ошондуктан да эшек өчөшүп калып, бар көргөндө кыйкырабы деп ойлоп калам кээде өзүмчө. Кыса кайталы, ошентип кеменин эрежеси биринчиси жыныстык катнаш кылбаш керек эле. Жаныбарлар бүт бардыгы турат. Урматтуу мекендешим, азыр мен саткындык не үчүн мен эң корккон нерсе экендигимди бул жерде көрөсүздөр. Жыныстык катнаш кылбагыла дегенден кийин бул жерде ит өзүнүн канчыгы менен кошулуп жакындык кылып коет. Мышык аны көрүп калат дагы Нух алейхисаламга чуркап келип айтат. Болгон окуяны айтканда, Нух алейхисалам келсе баягы ит канчыгы башка жерде жүрөт, өзү башка жерде жүрөт, эч нерсе жок. Ошондо окуя 2-3 жолу кайталанат. Экинчи жолу дагы кайра кайтып келет. Нух алейхисалам мышык айтат. Жок, эч нерсе жок. Үчүнчү жолу дагы келип айтат. Ошондо мышык өтө кыжалат болуп, сарсана болуп, мен кайра айтып атам, Нух алейхисаламдын алдында мен кыжалат болуп калдым деп ойлоп, сарсана болуп, дыккат болуп. Нух алейхисаламга айткан маалыматынан өзү кыжалат болгон мышык кайра кыжалат болуп, сарсана болуп, мен ушундай маалыматтарды айтып атам, бирок калпчу болуп калдым деп, Нух пайгамбарга кайрылып мышык, Нух алейхисалам пайгамбар, сен бир берги катары жаратканга жалбаргын, ушул иттин айыбы ачылсын дейт да. Иттин айыбы ачылат, не болот? Мышык барып айтат кайра, Нух алейхисалам келген учурда алар бири-биринен ажыра албай туруп калган болот, ит канчыгы менен. Азыр дагы окуяларда кээде көчөдө башкада ар ким көрүп айтып келет, ушундай болду, мындай болду, не кылабыз деп. Бул ошол Нух пайгамбардан калган маселе, урматтуу мекендешим.
негизи эле Чыңгыз хан дүйнөнү басып алган, башка кылам деген учурда дүйнөнү басып алган айылы мамлекети болобу, өлкөсү болобу, ал жерде бир шарт койгон: жыныстык катнашты кылбайсыңар дейт. Көбөйүп кетпесин деген маселени кылган да, урматтуу мекендештерим. Көбөйүп кетпесин деген маселени кылып, жыныстык катнаш кылбагыла деген. Бул албетте Чыңгыз хандын учурунда пайда болгон. Биринчиден, ошол жыныстык катнаш кылган учурда аялдын боюна бүтпөсү үчүн, башка үчүн, аялдын ичине бүтүп калбаш үчүн баягыдай койдун терисинен, чегилерден, нерселерди пайдаланышып, адамдар жыныстык катнаш кылышкан, аялдар менен, кыздар менен, башкалар менен. Ошол учурда өздөрүнүн командирлери болобу, өздөрү баштап ушундай немелерди кылышкан. Бул анык факт. Тарыхый маселелер булар. Демек, ошол азыр аптекаларда сатылып жаткан жыныстык катнашта бойго бүтүрбөйт деген каражаттардын бүт бардыгы Чыңгыз хандын доорунда пайда болгон экен. Кайдак окуяга кайталы. Нух алейхисаламдын алдында ит өтө кыжалат болду, сарсана болду, уялды жана жаратканга жалбарып, мышыктан арызданды, доомат кылды. Бул менин мышык айыбымды ачып койду, Аллахым анын дагы айыбын ачкын дегенден кийин бул мышык дагы, мышыктар дагы жыныстык катнаш кылгандан кийин жашыра албайт. 1-2 ай 15 күндөн жогору карай мыяулап, үнүн жашыра албай калат экен да. Демек, бирөөнүн айыбын ачкан, ачсаң баары сеникин дагы ачып коет экен да. Аллах Таала сеникин дагы ачып коет экен баары. Ошондуктан бирөөнүн айыбын ачпастан тескерисинче жаап жашырып коюшубуз керек. Ошентип сапар улап, мынандай деңизде кеме эки жака оодарылып, мындай болуп, андай болуп, толкундардан өтүп, ар кандай нерселерден өтүп, урматтуу мекендешим, кемеге чыгардан мурда Нух алейхисаламга айттык, Аллах табарак ва тааланын буйругу менен баягы Хаджарул Асвадты жүктөгөн. Адам алейхисалам менен Хава энебиздин сөөгөктөрүн жүктөгөн. Анан Адам алейхисаламга түшкөн мындай Адам алейхисаламдан бери мурас болуп кеткан бир сандык бар эле. Сандык ичинде Адам алейхисаламга түшкөн китеп жана көптөгөн осуяттар бар эле. Ошолду дагы сандыкты дагы жүктөп алган Нух алейхисалам. Ооба, урматтуу мекендештерим, кеме ошондой кыска нуска окуялардан, ар кандай узун окуялардан болуп кемеде ушинтип сүзүп бара жатышты. Бирок жүк оорлоп кетти. Жүк өтө оорлош башталды. Себеби жаныбарлар заң чыгарат, баягы зарасы болобу, заңы болобу, мусуру, ар бир жаныбардан чыгым чыгат, чийкинди чыгат дегендей. Ошентип оорлош баштап арызданып келишет Нух пайгамбар. Ушундай болуп атат, эмне кылабыз деп. Нух пайгамбар бунун чарасын жаратканга жалбарат. Аллах табарак ва таала буйрук берет. Буйругун негизинде, урматтуу мекендешим, филдин куйругун тартыңыз дейт. Тарткан учурда, филдин куйругун тарткан учурда чөчкө чыгат ал жактан. Чөчкө ошол мусурларды, бүт заңдарды, эми сийдиктерди, мындай копол айтканда, бүт жеп тазалап жүрөт да. Чөчкө чимкирет, мындай хөп дейт го, баягы өзүнүн звугу бар. Ошону кылган учурда, урматтуу мекендештерим, ал жерден чычкан чыгат. Чычкан ошо кеменин ар жерлерин тешип, мындай кеме боло турган болсо, ар жерлерин тешишти баштайт. Тешкенден кийин, урматтуу мекендештерим, чычканды жей турган кылып, мышыкты дайындап коет. Мышык эле? Биринчи айтканым эле? Бул иттин айыбын ачкан саткын эле. Саткындык кандай жаман, Аллах Таала бүт жагынан турлап коет да. Ошондо мышыктар ошо чычкандарды тазалап жей турган болуп калат. Кемеде ар кандай окуялар болду, сапартарды, эми сапар өзгөчө кызыктуу болот да. Мен азыркы кинолор алынып жаткан %80%, мисалы кеме тууралуу кинолор. Мына биз Джек Воробей дейбиз, биз Симба дейбиз, Тарзан Токойдо калып кеткен, айтор башка кемеге байланыштуу көп кинолор сценарийси ушу Нух пайгамбардан алынган негизи. Урматтуу мекендештерим, ошентип кемеде ар кандай кызыктуу окуялар болду. Маймылы дагы бар, жаныбарлардан бүт бардыгы бар, эки үчтүктөн. Ошентип сапар карыды, урматтуу мекендештерим. Кемеде ар кандай кызыктуу түндөр өттү, күндөр өттү, ошентип жээкке жетишип суу кургады. Кургаган учурда бар жок аппак экен. Анан тырыктаган жанжырлардын, сынжырлардын үнү угулат да. Нух пайгамбарга Жабраил алейхисалам кабарчы келип сурайт, бул не деп? Сураган учурда албетте бул ыйман келтирбеген, сага душмандык кылган, кастык кылган, сага ишенбегендердин сөөгөктөрү дейт. Баягы эми сөөгөк суу баскан, чириген сөөгөктүн өзү калган, бүт агарып кеткен да, ошончо адам көп болгон. Ыйман келтирбегендер көп болгон деген. Ошентип, урматтуу мекендешим, бул чынжырдын үнү не деген учурда, булардын өлдү, азапталып өлдү, эми тозого дагы кетип атат деген да. Чынжырдын үнү ошо тозого сүйрөлүп кетип аткан учуру. Нух пайгамбардын окуясы бул, урматтуу мекендешим. Нух пайгамбар ошол кургакчылык учурдагы дарактардан дагы, мөмөлөрдөн дагы бир канчасын алып алган болчу. Келип караса, жүзүм уругу жок экен. Жабраил алейхисалам келип кабар берет, аны шайтан урдап кетти дейт. Урдап кетти деген учурда шайтанды издеп таппай араң тауып, шайтан эгер бөлүшсөң бул урукту чыгарамын дейт. Макул, 3төн 1 бөлүгү сеники дейт. Жок, ыраазы эмесмин. 3төн 2 бөлүгү сеники дегенде, макул мен буга ыраазымын дейт да.
3'төн 2'sin шайтан алат, 1 бөлүгү буга тие турган болот, урматтуу мекендешим. 3'төн 1 бөлүгү Нух пайгамбарга тиешелүү. Анан урматтуу мекендештерим, урук эгишет жүзүмдү. Жүзүмдү эккен учурда биринчи тооз кушун алып келип союп, ошо каны менен сугарат жүзүмдү. Андан бир канча убакыт өткөндөн кийин маймылды союп келип, каны менен сугарат жүзүмдү. Андан кийин үчүнчү арстанды келип союп каны менен сугарат. Төртүнчүнө чочкону союп каны менен сугарат. Алкогол жүзүмдөн пайда болгон. Алкогол азыр учурда да жүзүмдөн көп алынат. Көпчүлүк пайыз ошо жүзүмдөн алынат, урматтуу мекендештерим. Мен айткым келет, арак ичкен адам эң биринчи кезекте тооз куш өзүн жаят го. Ошентип жайылып калат экен да. Экинчиден маймылга окшоп арка жака секире турган болуп калат. Бая токойдо вахаха деп эле кыйкырып банан жетишпей жүргөн маймылга окшоп калат экен. Анан өзүн арстан сезип калат. Билесиздерби, ичкен адамдан батыр адам жок да. Өзүн жекчан сезет, вандам сезет. Андан кийин акыркысы не дедик? Арстандан кийин урматтуу мекендешим чочкодой болуп уктап калат да, сасып. Маани берели, урматтуу мекендештерим. Нух пайгамбардын кыссасын кыса кылып түшүндүргөнгө аракет кылдым. Аллах разы болсун, алтын башыңыз аман болсун. Азыр биз Стамбулда Ускудардын ушундай деңиз жээгинде Нух пайгамбардын окуясын айтканга аракет кылдык. Урматтуу мекендештерим, алтын башыңыз аман болсун. Нух пайгамбардын кемесинин келип токтогон жери бүгүн ар ким ар нерсени талашат, тарыхта андай мындай деп, Жуди деген жерге келип токтогон. Аны барып издеп таптык дейли, бул бизге не пайда алып келет? Биз пайдалуу маселелерди аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, алтын башыңыз аман болсун, ден соолугуңуз болсун, эл караган жүзүңүз жер карабасын.